Эгерде жашыңыз 18-ден ылдый болсо, видеону көрүү сунушталбайт. Сиздин психикаңызга таасир этүүсү мүмкүн. Видео болгону мистика, мифологияны сүйгөн адамдар үчүн арналган. Биз айылдардын биринде жашачубуз. Күндөрдүн биринде жаңы жыл күн болгондуна байланыштуу ата-энем конокко барышмак. Анан мени да жүр дегенинен баргым келген жок да үйдө өзүм жалгыз калып кеттим. Жаңы жылдык маанай бардык жакта сонун. Мен болсо үйдө телевизор көрүп отурууну чечтим. Негизинен жөнөкөй кинолорду көрүү мага жага бербегендиктен коркунучтуу видео көрүүнү чечтим. Эшикте кар катуу жаап, эшик дагы да агара түштү. Бир убакта кинонун кызыгына келген кезде эшиктен добуш чыккандай болду. Чочуп, үйдө эч ким жок эле го деп терезеге келдим. Бир убакта сырттан коркунучтуу адам терезеге жакындап келди да мени карап, күлүп, колундагы бычагын көтөргөндө коркуп кетип, милицияга чалдым. Алло, милициябы? Ооба, эмне болду? Менин үйүмдө сырттан коркунучтуу адам карап кетпей жатат. Туруп туруңуз, адрестерди айтыңыз, биз барабыз. Баарын айттым да, милиция күткөнчө аны тиктеп тура бердим. Ал болсо мага кайра күлүп, бычагын дагы көтөрүп, болго ала баштады. Мен анын бычагынан да өзүнөн аябай коркуп жаттым. Анткени ал аябай коркунучтуу көрүнөт эле. Эмне кыларымды билбей, бир гана аны тиктеп туруудан башка эч нерсе кыла алган жокмун. Анткени аябай корккондуктан ордумдан жыла албай да калган болчумун. Бир убакта эшик тыкылдап калды. Бул мен үчүн аябай кубанычтуу болчу. Анткени алар милиция болгондуктан эшикти ачтым да кайра терезеге карасам, ал жандык жок болуп кеткен болчу. Мен милицияларга болгон окуяны түшүндүрдүм. Алар аябай издеп, бир да кардан адамдын изин таба алышкан жок. Анан милициялардын чогуу келип, мен коркунучтуу кинолорду көп көргөндүгүмдү, анын зыяны тийгендигин түшүндүрдү. Мындан кийин көп көрүүнү сунуштаган жок. Ошол замат башка кызматкер үн чыгарып, дивандын артында ушул кармап турган бычак менен кескеленген буюмду көргөнүн айтты. Мен ага эмне болду, эмне экен деп суроо узатып карап калдым. Ал мени карап, ал коркунучтуу адам терезенин артында эмес, сиздин артыңызда турган экен. А сиз көргөн ал айнектеги анын чагылган жүзү болчу экен.